Дават дин жеткирүү 5. Ибн Аббас радиаллаху анху риваят кылат. Аллах Таала өзүңдүн жакындарыңды эскерткин деген аятын түшүргөндө, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Сафа тоосуна чыгып, үнүн бийик чыгарып: "Эй адамдар, таң аткан мезгилде душмандын кол салуусунан этият болгула" деп жарыя салат. Адамдар жыйналышты. Кээ бири өздөрү келишсе, кээ бири өздөрүнүн ордуна башкаларды жиберишти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Эй бани Абдул Муталлиб, эй бани Фихр, эй бани баланча түкүнчө. Атчан жоо турат. Алар силерге чабуул жасагылары келип жатат. Десем, мага ишенесиңерби?" деди. Бардыгы жапырт: "Ооба, ишенебиз" дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Чындыгында мен силерге кардуу жаза келерден алдын эскертип жатам" деди. Абу Лахаб, ага Алланын каргышы болсун: "Түбөлүккө жок болгур. Сен бизди ушул үчүн гана чакырдың беле?" деп айтты. Ошондо Алла Таала Лахаб сүрөсүн түшүрдү. Абу Лахабтын эки колу куурап калсын, ал куурады. Ибн Аббас радиаллаху анху риваят кылат. Аллах Таала өзүңдүн жакындарыңды эскерткин деген аятын түшүргөндө, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Сафа тоосуна чыгып, үнүн бийик чыгарып: "Эй адамдар, таң аткан мезгилде душмандын кол салуусунан этият болгула" деп жарыя салат. Адамдар жыйналышты. Кээ бири өздөрү келишсе, кээ бири өздөрүнүн ордуна башкаларды жиберишти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Эй бани Абдул Муталлиб, эй бани Фихр, эй бани баланча түкүнчө. Атчан жоо турат. Алар силерге чабуул жасагылары келип жатат. Десем, мага ишенесиңерби?" деди. Бардыгы жапырт: "Ооба, ишенебиз" дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Чындыгында мен силерге кардуу жаза келерден алдын эскертип жатам" деди. Абу Лахаб, ага Алланын каргышы болсун: "Түбөлүккө жок болгур. Сен бизди ушул үчүн гана чакырдың беле?" деп айтты. Ошондо Алла Таала Лахаб сүрөсүн түшүрдү. Абу Лахабтын эки колу куурап калсын, ал куурады. Ибн Аббас радиаллаху анху риваят кылат. Аллах Таала өзүңдүн жакындарыңды эскерткин деген аятын түшүргөндө, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Сафа тоосуна чыгып, үнүн бийик чыгарып: "Эй адамдар, таң аткан мезгилде душмандын кол салуусунан этият болгула" деп жарыя салат. Адамдар жыйналышты. Кээ бири өздөрү келишсе, кээ бири өздөрүнүн ордуна башкаларды жиберишти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Эй бани Абдул Муталлиб, эй бани Фихр, эй бани баланча түкүнчө. Атчан жоо турат. Алар силерге чабуул жасагылары келип жатат. Десем, мага ишенесиңерби?" деди. Бардыгы жапырт: "Ооба, ишенебиз" дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Чындыгында мен силерге кардуу жаза келерден алдын эскертип жатам" деди. Абу Лахаб, ага Алланын каргышы болсун: "Түбөлүккө жок болгур. Сен бизди ушул үчүн гана чакырдың беле?" деп айтты. Ошондо Алла Таала Лахаб сүрөсүн түшүрдү. Абу Лахабтын эки колу куурап калсын, ал куурады. Аль-Бидая ва Нихая.